21 апрель Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен чыгармачылык жана инновациялык ишкердик же болбосо креативдүү экономика күнү деп жарыяланды. Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын президенти өлкөдөгү креативдүү экономиканы өнүктүрүү боюнча мыйзамга кол койду. Эксперттер алдыңкы 5 жылда дүйнө боюнча 800 миллион жумуш орunu жоголот деп эсептешет. Креативдүү экономика буга жооп боло алабы жана бул тармактагы Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу алдыңкы жарым саатта Капитал берүүсүндө. Креативдик өндүрүш 2019 жылы дүйнөлүк ички дүң продукциянын 3%-ын өндүрүп, акыркы 10 жылдагы жалпы капитал жүгүртүүсү $600 миллиард ашкан. Креативдик экономика тармагында бүткүл дүйнө боюнча 30 миллиондон ашуун киши иштеген, алардын көпчүлүгү жаштар. Ковидке чейинки убакытта бул тармактын көрсөткүчтөрү башкаларга салыштырмалуу жылдан жылга өсүп келген. Креативдик өндүрүштүн ИДПдагы үлүшү боюнча лидер мамлекеттер булар Италия, Улуу Британия жана Австралия. Ал эми Кытай жана АКШ башка өлкөлөрдү креативдик өндүрүштүн кошумча дүң баасы боюнча басып өттү. Аталган өлкөлөрдө бул көрсөткүчтөр $1 триллион жетип калган. Бул тармакты Кыргызстанда да IT тармагынын мисалында өнүктүрүү жана жылдыруу үчүн 2021 жылдын аягында Креативдүү индустриялар ассоциациясы түзүлгөн. Ага ар кандай тармакта иш алып барган 31 компания кирген. Анын негизги максаттары болуп креативдүү ишкердикти колдоо, таланттардын өнүгүүсүнө жардам берүү, улуттук экономикага маданияттын потенциалын колдонуу аркылуу жардам берүү жана башкалар кирет. Бул биримдиктин келечектеги пландары жана кылынган иштери жөнүндө директору Назгүл Кубакаева айтып берет. Креативдүү индустриялар паркынын иштеп жатканына ушул 19 майда 7 ай толот. Бүгүнкү күндө бизде 32 компания мүчөлүктө бар. Биздин негизги максатыбыз, уюшулуу максатыбыз креативдүү экономиканы Кыргызстанда өнүктүрүү болгондуктан, ошол жаатта биз азыр иш-чараларыбызды өткөрүп жатабыз. Быйылга койгон биздин эң негизги 3 маселебиз, максатыбыз бар. Биринчи максатыбыз бул ассоциацияны мамлекеттин деңгээлинде жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында таанымал ассоциацияга айландыруу иш-аракеттерибиз аркылуу. Экинчи максатыбыз ассоциацияга 50дөн ашуун компанияларды аз мүчөлүккө чакыруу. Үчүнчү максатыбыз болсо ошол Кыргызстанда креативдүү экономика жегердүү жакшы өнүгүп башташы үчүн өкмөт тарабынан креативдүү индустриялар паркы тууралуу мыйзам кабыл алынып калса, ошол дагы биздин бир жетишкендик болот. Биз эмне үчүн жана креативдүү индустриялар паркы маанилүү жана таасири жакшы болот деп үмүттөнүп жатабыз креативдүү экономиканы Кыргызстанда өнүктүрүүдө. Анын себеби бул креативдүү индустриялар паркы атайын салыктын жеңилдетилген түрүн, ошол режимди тааныштырууга жол берет. Ошол мыйзамга кол коюлган соң креативдүү индустриялар деп таанылган тармактар Кыргызстандагы алар жеңилдетилген салыктарды төлөп баштап, ошонун негизинде алар кеңейүү, өзүнүн креативдүү өнүмдөрүнүн сапатын жакшыртууга толук мүмкүнчүлүктөрдү алат деп ишенебиз. IT тармагы демекчи 2024 жылы Жогорку технологиялар паркынын жылдык кирешеси $200 миллион түзүп, анын резиденттери 10 000 жаңы жумуш орундарын түзөт деп күтүлүүдө. Бул маалыматтар пандемиянын себебинен улам болгон кризистен кийин сектордун өнүгүүсүнө карата жасалган. 2021 жылдын 3 кварталында Жогорку технологиялар паркынын кирешеси $550 миллион түзгөн. Бул болсо 2020 жылдын ушул эле кварталындагы көрсөткүчтөргө караганда 87%га жогору. Ал эми 2021 жыл үчүн жалпы кирешенин суммасы $2 миллиард 117 миллион түзгөн. Бул көрсөткүч 2020 жылга салыштырмалуу 81%га өскөн. Азыр Жогорку технологиялар паркынын компанияларында 1167 киши иштейт. Өлкө бюджети парктын резиденттеринин киреше салыгы катары 2021 жыл үчүн $37,1 миллион киреше алган. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 74%га өскөн. Ал эми социалдык төлөмдөр 24 миллион ашып, 20 жылга салыштырмалуу 41%га жогору. Жалпысынан алганда Жогорку технологиялар паркынын резиденттери салык жана социалдык төлөм катары бюджетке $62 миллион которушкан.
Кыргызстандагы жалгыз программист $20.000 жакын экспорттук акчаны тартат. Бул тармактагы айлык акы өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөргө жетип, $500 башталып $2.5 чейин жетет. Программалоо менен алектенген көпчүлүк компаниялар экспортко иштешет. Эгер компаниялар жабылса да, адистер жумушсуз калбайт. Менин атым Эльза. Мен Ысык Көл областынын Кызыл Суу айылынан болом. Ошол жерде 9-класска чейин окуп, бул Бишкекке окууга тапшырып келгем. Чүй областынын Кашка Суу айылынан болом. Өзүм ушул жакта туулуп өскөм. Кадимкидей эле айылдык жашоо менен чоңоюп өскөнбүз да. Мал багып, кой кайтарып дегендей. Шорок компаниясына кирип, бирок ал жактан жумушка илиниш үчүн биринчи ошо стажер болуп, мындай үйрөнчүк болуп өттүм. Жүктөөчү, грузчик болуп иштедим. Биз ошондо кампадан продукцияны машиналарга жүктөп, дүкөндөргө, майда комакторго ошо продукция жеткирип турчубуз да. Ошо шороодо иштеп жүргөндө эле Motorola деген телефондар ал убакта аябай жаңы чыгып, кызыктуу болуп атканда, Motorola L7 деген. Мен аны алгандан кийин өзүм ичинде эмне бар экен, кандай эмнелерин өзгөртсө болот деп кызыгып карап жүрүп анан. Мен оюмча ошо программист болуп өрчүшмө ошол аябай чоң түрткү болду, анткени программист болгондо чыдамкайлык керек экен да. Отуруп бир нерсени баштагандан кийин аягына чыгарган аябай маанилүү. Экинчи балалуу болгонбуз. Ошол келинчегиме келип айттым. Мына бул жумуштан таштап жакка өтүп атам. Айлыгы бирок 2 эсе аз болот экен. Башында түшүнгөн жокмун, эмне үчүн ушундай ведущий специалист болуп жүрүп, эмне үчүн кетти деп. Bit12 деген компания келдим. Бул америкалык стартап. Офис 2 жерде бар, Бишкекте, Нью-Йоркта. Бул компания сайттардын конструктору, башкача айтканда, сайт жазган сайт да. Биз ошондо атайын жасалма интеллект алгоритмдер жазганбыз. Ал алгоритмдер башында мындай сайт деп, мага мындай сайт керек деп кийинкиси деп баса бергенде эле өзү 1 мүнөттүн ичинде сайт жазып берип коет. Андан соң жасалма интеллект канчалык акылдуу болбосун, баары бир адамдын дизайнерлик мүмкүнчүлүктөрүн баары бир аша албайт экен да алардан. Адамдар бизде ошондо машина менен кошо адамдар чогуу иштеп, ошо клиенттерибизге абдан кооз сайттар жазып беришет. Анан декреттен чыгып, өзүмдүн ошо мурунку иштеген жериме барып, өзүмдү мындай жакшы, бактылуу сезген жокмун да. Анткени мындай үйдөн иштеген абдан жакты да мага. Мындай алыстан иштеп, ошентип акча таап, балдарым менен дагы үйгө жетишип, ошондой жумуш кантип тапсам болот деп жолдошумдан сурасам, ошо окубайсыңбы, ошол биринчи версткадан башта дейт. Кичи фронтенд разработчик болуп иштейм. 6 айдай стажер болуп иштеп жүрдүм. Ата-энем биринчиден шок болду, ушинтип баарын жыйыштырып, 2 балаң менен сен карьера түзүп келатпадың беле, эмне үчүн антип жатасың деп. Бирок жолдошум сен колуңан келет, жүрү кеттик астыга деди. Макул деп ошо чогуу жумушума кеттим. Ошо 2016-жылы жумушума кетип, 6 айлык окудум.
проект менеджер бар. Айтты, ошо эме деп өжөркенсиң, өжөрлөнгөн берген тапшырманын аягына чейин чыгарат экенсиң. Ылдамдыгың аз болсо дагы сени алалы деп айтышты. Ошо марттан бери ошо кичи программалоочу болуп иштейм. Канчалык алыс региондо, канчалык алыс жерде жашабасаң дагы, эмне адам болбосоң дагы сен программист болбосуң деп ишендим да. Бириккен Улуттар уюму креативдүү экономика күнү деп жарыялаган 21 апрелде президент Жапаров Кыргызстандагы креативдүү экономиканы өнүктүрүү боюнча мыйзамга кол койду. Экономикалык ишмердүүлүктөрдүн мамлекеттик классификаторунда креативдүү экономиканын сектору ишмердүүлүктүн 12 тармагында жана креативдүү индустриянын тармактык адистешүүсүнүн 20 түрүн камтыйт. Негизги жарлыктын негизги максаты бул ошо креативдүү тармакта ишин алып бараткан, алып жүргөн ишкерлерге жагымдуу чөйрөнү түзүү. Так сандарды, цифраны азыр айта албайм, бирок өзгөчө режим обязательно сөзсүз болот. Высоких IT тармагындагы менен креативдүү тармагында булар өтө мындай на стыке находится, да, аябай бирдиктүү жагымдуу чөйрөнү түзүп, жана өнүгүүсүнө жардам берүү деген максат коюлду. Ал үчүн экономика министрлигине, министрлер кабинетине деп атасак болот, концепциясын бекитип чыгуу, кайсы багытта кандай түрдө өнүгөт, кандай жардамдарды көргөзөбүз, жана ал боюнча атайын иш-чараларды иштеп чыгуу тапшырмалары коюлду. Жана бул жакта эң негизгиси бул креативдүү паркын түзүү боюнча тапшырма коюлду. Бирок креативдүү тармак бул мамлекет аз аралашкан жана көзөмөлдөбөгөн өлкөлөрдө көп өнүгүп, эркиндикти талап кылат. Мыйзам кабыл алынса, анын ишкерлерге таасири кандай болот, кандай коркунучтар жана жакшы таасирлери тийиши мүмкүн? Media Kitchen компаниясынын негиздөөчүсү Азим Азимовдун пикири. Өзүңүз билгениңиздей, негизи эле ушул биздин ар түрдүү чыгармачылык, креативдик деп атпайбы, ошондой компаниялардын көпчүлүгү бул чакан бизнести түзөт. Ошондуктан бул жерде ушул компаниялар негизи эле ошо салык жагынан кандайдыр бир жеңилдик алса, албетте өнүгүүгө бул түрткү болот. Бирок ошол эле учурда биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Өкмөттүн, мамлекеттин жардамы бул жерде жөн гана ошо салыкты азайтууда болуш керек. Кандайдыр бир жөнгө салуу, стратегиялык жол көрсөтүү, же болбосо контент, ушул тартылып аткан роликтердин, фильмдердин жасалган дизайндын кандайдыр бир мазмунуна кийлигишүү, менин оюмча бул кандайдыр бир курч иретте өтө терс өзүнүн бир кесепетин көрсөтөт да. Анткени мына ушул бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда чыгармачылык, креативдик өнөр жайдын деги эле ушу болуусу бул жерде бул өкмөттүн же мамлекеттин кандайдыр бир жасаган эмгеги эмес. Бул биздин Кыргызстанда эмгек кылган чыгармачыл адамдардын, чыгармачылык компаниялардын өзүнүн да эмгеги менен ушул кандайдыр бир жетишкендиктерге жеткенин жыйынтыгы болуп атат да. Эксперттердин күтүүсү боюнча келерки 5 жылда дүйнөдөгү салттуу жумуш орундары 800 миллионго кыскарат. Мындай учурда креативдүү тармак жумушсуздукка каршы жооп болуусу мүмкүн. Мындай нерсени дүйнөлүк практикада 2020 жылдагы пандемия убагында да көрө алдык. Экономиканын бардык тармактары солгундаганда креативдүү экономика өнүгүүсүн уланта берген. Ушул себептен улам жаштар бул тармакка кызыктар болууда. Балдар креативдүү экономиканын кайсыл тармагын көп тандашат, эмнелерди күтүшөт кийинки сюжетте. Меня зовут Рамазан, мне 12. Менин атым Рамазан, мен 12 жаштамын, 12 мектепте окуйм. Андан сырткары бул программалоо курстарына апрелден баштап бара баштадым. Азыр болсо Майнкрафтта программалоо менен алектенебиз. Биз бул курска келечекте оюндарды жасоону үйрөнүү үчүн келгем. Андан акча таап, белгилүү болсом деген ой менен келгем. И будет... Меня зовут Каримов Назар. Менин атым Каримов Назар, мен 10 жаштамын, 65 мектепте окуйм. Мен IT курстарына биринчи скретчти окуткан биринчи деңгээлден баштап келип жатам. Андан сырткары биз ар кандай программаларды, мисалы мышыкты бастырган, чуркаткан, анын айлана чөйрөсүн өзгөрткөн программаларды жасаганбыз. Ал эми азыркы күндө болсо жаңы деңгээлге көтөрүлүп, башка нерселерди жасап атабыз. Келечекте белгилүү болуу үчүн да анан өз IT компанияңды негиздесе да болот. И создать свою компанию.
Я Никита, мне 11. Менин атым Никита, мен 11 жаштамын, мен программалоо менен алектенгим келет. Себеби бул жакта жакшы акча тапса болот. Мисалы, ошол эле акы төлөнө турган оюндарды жасаса болот. Дүйнөдө көп кишилер бар, алар оюн үчүн гана эмес, оюндун ичиндеги мүмкүнчүлүктөр үчүн да акча төлөшөт. Ошондуктан мен бул жакта оюндарды жасоону үйрөнүү үчүн келгем. Делать моды и игры. Codify Академия — это курс... Codify Академия бул чоңдор жана балдар үчүн программалоо академиясы. Биз бул жерде студенттерди айтидеги креативдүү адистиктерге же болбосо келечектин адистиктерине окутабыз. Академия балдардын жана чоңдордун курсуна болуп экиге бөлүнөт. Ар бир тармакта өз лабораториясы бар. Ал лаборатория деген эмне? Ал окуудан кийинки студенттердин стажировка үчүн биринчи мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Мисалы, эгер чоңдордун курсун алып карасак, ал жерде бир канча багыттар бар. Проект менеджменттен баштап тестированияга чейин. Биз студенттерди командаларга чогултуп, кайсы бир продуктка кардар келгенде студенттер чогулуп аны ишке ашырып, анан биринчи айлык акысын алышат. Негизинен биз сапаттуу IT адистерин иштеп чыгарабыз деп ойлойм. Андан сырткары IT тармагы Кыргызстанда азыр жакшы өнүгүүдө, ошондуктан бул тармакта адистер жетишпейт. Ошондуктан биздин компания программисттердин санын өстүрүү багытында да иш алып барат. Албетте келечек IT тармакта деген сөздөрдү көп угабыз, бирок чын-чынында биз ансыз деле азыркы убакта IT заманында жашап атабыз. Бардык тармакта IT бар. Келечекте роботтор, искусстволук интеллект, роботтордун убагы келип атат. Албетте көп жумуш орундарын алар ээлеп калышат. Ошондуктан роботторду өздөрүнүн окуткан, алар кандай иштей турганын үйрөткөн кишилер керек. Алар менен иштеген адистер ар дайым керек болот. Кайсыл компанияга келбеңиз, бардык платформада сөзсүз бир IT продукт бар экендигин көрөсүз. IT тармагы аябай чоң. Ал жакта да күн сайын жаңа адистиктер, багыттар пайда болот. Ошондуктан бул тармакта адистер дайыма керек болууда. Менин билишимче, Кыргызстанда IT адистери жетишсиз, себеби ар бир вакансиялардын сайтын карап көрсөңүз, ар дайыма ачык жумуш орундары көп болгонун көргөнгө болот. Биздин бүтүрүүчүлөр башка өлкөлөргө да жумушка орношот. Мисалы, ошол эле жалаң эле СНГ өлкөлөрү эмес, Европа, Америкага жумушка кирип, кээ бири ал жакка барып иштесе, кээ бири Кыргызстанда туруп алып, фриланс адис катары кызмат көрсөтүшөт. Либо же есть студенты, которые туда прям переезжают и уже там работают у них в офисах. То есть такое тоже есть. Кыргызстанда креативдүү экономика тармагында иштеп акча тапкан компаниялардын саны аз болгону менен алар биздин өлкөдө туруп алып, жалпы дүйнө менен кызматташып, өлкөнүн атын чыгарышат. Бул физикалык жактан кармап көрө турган кандайдыр бир буюмдарды чыгаруу гана эмес, текст, кызмат көрсөтүү жана башка ошол сыяктуу кызматтарды да камтыйт. Бул тармакта кантип ийгиликке жетишсе болот? Я себя люблю называть креативным разнорабочим. Мен өзүмдү креативдүү иштеп чыгуучумун деп айтканды жакшы көрөм. Мен контент жаратуучумун. Бул чоң команданы жетектейт дегендей эле угулуп жатат. Бирок андай эмес. Мен копирайтермин. Журналдарга тексттерди, жарнамалык тексттерди жазып берем. Мен тексты на заказ. Азат Марат, копирайтер жана креативдүү ишкер. Ал дүйнөлүк бренддеги түстүү журналдарга жарнамалык тексттерди жазат. Карьерасын Россиянын Vogue журналынан баштап, учурда Европа, Азия жана АКШнын алдыңкы брендтери менен иштешет. Сейчас в основном, если говорить о зарубежных клиентах, то это на английском. Азыр негизинен чет элдик журналдарга англис тилинде, Кыргызстанга жана Казакстанга орусча жазам. Бул жолу менен 60% англисче, 40% орусча болот. 60% на английском и 40% на русском происходит. И то, что люди, с которыми я работал... Мен иштешкен адамдарды абдан сыйлайм. Анткени эң башында алар өздөрү адамдык мамиле жасашат. Мен байкагандан постсоветтик коомдо, анын ичинде Россияда сен кимсиң дегендей бой көтөргөн сезим бар. Теңсиздик мамиле бар. Албетте бардыгы эмес, бирок текебер мамиле жасаган учурларда жагымсыз абалда калып, башкалар да ушундайбы деп ойлонуп кетесиң. Бирок чет өлкөлүктөр менен сүйлөшсөң, адамдарга башкача мамиле кылышат. Мен ошондой адамдарды кармап калганга аракет кылчумун. Я цеплялся за этих людей. Так. Ну вот каждый день я обычно так и работаю. Күн сайын мына ушинтип иштейм. Бардык өмүрүм ушул компьютерде иштөө менен өтүп жатат. Дүйнөдө эмне болуп жатканын билүү үчүн дароо эле кайсы бир повесткаларды карайм. Business Fashion, Модный бизнес, New York Times, Wall Street Journal, дароо ушул 3 баракчаны ачам. Мен алектенген контент ар дайым актуалдуу болушу керек. Керек болсо интернетте мода дүйнөсүнө тиешелүү болбогон саясий чөйрөдөгү мемдер пайда боло калганда, ага дагы көңүл буруш керек.
Мисалы бардык жерде Берни Сандерстин күлкүлүү отурганы боюнча мемдер чыкса, аудитория менен пикир алышуу учурун кармап калууга аракет кылып, креативдүү текст ойлоп табам. Чтобы не упустить момент этого общения с аудиторией, я последний текст сдал в феврале 2020 года. Акыркы текстти 2020 февраль айында жөнөткөм. Андан бери жыл өтүп кетиптир. Мен аны унутуп да калыптырмын. Бир күнү куттуктайбыз деп чалышты. Кийин материалымды көрүп сүйүндүм. Бул Британиянын Vogue журналынын ноябрдагы саны болчу. Британского Vogue. Я работаю с брендом все еще. Азыр деле брендтер менен иштешем. Косметика өндүргөн бир компания менен келишим бар. Бирок аларды ачык айта албайм. Себеби келишимди ачыкка чыгарбайм деп кол коюп бергем. Алар бир нече, бирок эң чоңу америкалык косметикалык компания. Алар үчүн текст жазам. Я для них вот пишу. Ну, это получается такая наша доска вдохновения. Бул дем берүүчү доска дубал. Бул жерде менин командам, жеке мени урматтаган журналдар, инсандар бар. Бул бизге дем берет. Арасында мен иштешкендери да бар. Бардыгы эмес тилекке каршы, бирок көпчүлүгү. Баары бир алар менен кызматташкым келет. Ушунун баары сүрөттөгү каармандар да бизге дем берет. Риана, Бейонсе жана башка бардыгы шык берип турат. Бишкектеги чындык менен жашайсың. Кээде кайгы басат. Ошондой учурларда бул дубалды карап күч алам. Бул адамдарда качандыр бир учурда кичинекей эле нерседен башташып, суурулуп чыккан. Ушундай сезимдер менен жумушуңду уланткың келет. У меня год назад бир жыл мурун менде да башка жакка кетүү мүмкүнчүлүгү болгон. Мен ал жакта жашасам көбүрөөк мүмкүнчүлүк болоорун түшүнгөм. Бирок карантин башталганда эч ким эч жакка кете албай калды. Сен каякта эмне кылып жатканыңдын мааниси жок болуп калды. Сенде тандоо жок. Буга чейин жасап жүргөн жумушуңду улантыш керек болду. Сенин каякта экендигиң маанилүү болбой калды. Италиялыктар жарым жылдай карантинде калышканда, сен Миландабы же кайсы бир айылда экениңдин айырмасы жок болуп калды. В селе каком-нибудь вообще разницы не было, да? На самом деле, во время ковида я заработал... Чындыгында ковидтин учурунда башка жылдарга салыштырмалуу менин киреш эместү. Буга албетте көп жылдан берки топтогон тажрыйба, индустрия тармагындагы мага болгон ишеним таасир этти. Мен эмгектеримди көбүрөөк акчага баалай алам. Ошондой эле белгилүү брендтер менен түз иштешкеним да буга себеп болду. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүктөр азайды. Возможностей стало куда меньше. Креативдүү экономика бул жалаң гана кирешеге барып такылбайт. Анын негизинде адамдын идеясы, андан ырахат алуу жана адамдын айлана чөйрөсүн жагымдуу кылып өзгөртүүгө болгон каалоосу турат. Демек, креативдүү экономиканы өнүгүүсү үчүн адамдардын креативдүү ой жүгүртүүсү жогорку деңгээлде болуусу керек. Ал үчүн билим берүү тармагы маанилүү. Демек, балдардын стандарттан сырт ойлонууга түрткөн билим берүү усулдарын түзүү керек. Креативдүү адамды кантип өстүрүү керектиги жөнүндө Кыргызстандын креативдик тармактарынын өкүлдөрү айтып берет. Учурда билим берүү форматы түп тамырынан өзгөрүп, жаңы система, ыкмалар талап кылынууда. Азыркы мектептердин негизги милдети окуучулардын келечектеги кесип тандоосуна шарт түзө тургандай жөндөмдөрдү окутуу. Маселен, стандарттуу жат жазуулар, китептеги даяр материалдарды, эрежелерди жаттатуунун ордуна балдарда сынчыл ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү, маалыматты издеп табуу, аналитика жасаганга үйрөтүү алда канча натыйжалуу. Жаттоону алар rote learning деп коет. Же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өздөрүн жоготуп алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Бул балдар өзү туулгандан баштап эле өзүнүн креативдүү мындай таланттары бар. Да? Биз ойлогон функциябыз. Наоборот, балдардын ошондой ичинде өзү болгон функциялардын таланттарын кандай алып чыгабыз деген. Да? Если традиционный баягы билим берүү системада кандай алып кирели десек, биз кандай алып чыгалы дегенде. Ошондуктан бул жерде креативдүү билим берүү да эмес, наоборот, креативдүү ой жүгүрүшүнө алып чыкканга жардам берип атабыз да. Билим берүү методдору жаңы технологияларды өздөштүрүү менен тыгыз байланышта болуусу шарт. Себеби келечек мектеби бардык маселелерде бири-бирин толуктап турган адамдар жана технологиялар. Билим берүү процесси санариптешүү менен гана комплекстүү жана өз алдынча боло алат. Мектептердеги буга чейинки мугалим, окуучу, китеп деген салттуу схеманын ордуна компьютер, смартфон жана онлайн деген жаңы түшүнүктөр кирген. Ансыз заманбап мектепти элестетүү мүмкүн эмес.
Келечек мектебинин моделин сыноо үчүн өлкөдө 10 пилоттук мектеп аныкталган. Ар бир аймакта 1, Бишкекте 2. Анткени менен бүгүнкү күнү мектептерде маалымат технологияларын жайылтуу дагы деле кейиштүү абалда. Билим берүү министрлигинин берген маалыматы боюнча өлкөдөгү 2148 жалпы билим берүү уюмдарынын ичинен 2126сы интернетке кошулган. Калган 20 мектеп алыскы аймактарда жайгашкандыктан илим бокско туташтырылган. Бүгүнкү күнү тынымсыз өмүр бою окуп билим алуу заманбап адамдын күнүмдүк жашоосуна айланды. Анткени тынымсыз билим алуу ар кандай кесиптик топтогулар менен баарлашуу. Адам кандай гана куракта болбосун же кайсы жумушта иштебесин, анын көз карашын кеңейтүүгө, жаңы тректерди ойлоп табууга жардам берет. Азыркы 40 жаштагы адамдар 70 жашка чейин иштесе, 20 жаштагылар 80 жашка чейин иштешет. Окуу, жумуш, пенсия деген көндүмдөр жок болуп баратат. Төрөлгөндөн өмүрүнүн акырына чейин үзгүлтүксүз билим алуу 21 кылымдын талабы. Биздин ата-энелерибиз өмүр бою туруктуу жумушта иштешкен. Биздин доордо бардыгыбыз өз компаниябызды ачканыбызга же башка бирөөнүн компаниясында иштегенибизге карабастан ишкербиз. Бул абдан жакшы. Коом алдыга жылыш үчүн биздин муун жаңы адистиктерди, жумуш орундарды түзүп гана тим болбостон, ошондой эле максатка умтулуу сезимин дагы жаңылашы зарыл. Мунун 3 жолу бар. Маанилүү ири долбоорлорду бириктирүү, бардыгына максатка умтулуу эркиндигин берүү жана дүйнө жүзү боюнча коомдоштукту түзүү үчүн тең укуктуулукту кайрадан карап чыгуу. Марк Цукерберг, Facebook. Билим берүүнүн форматы анын мазмуну гана эмес, окутуунун ыкмалары да өзгөрүүдө. Окуучулар ар түрдүү болот. Кимдир бирөөгө 15 жашында кайсы тармак өзүнө жакын экенин түшүнсө, айрымдарына бул кеч келет. Санариптик экономикада балдар жаш курагынан эле жаңы нерселерди ойлоп табышы толук мүмкүн. Бирок ал үчүн ар бир окуучуга өз алдынча окуу планын түзүү маанилүү. Маселен, мурдагыдай математика сыяктуу бир эле предметке басым жасабай, балага кызыктуу гана болгон, ошол эле музыка сабагын терең үйрөтүү зарыл. Мен жалпы билим берүү мектептер алып келиши керек болгон пайданы көрбөй жатам. Кимдир бирөөгө тил үйрөнүү жагат. Айрымдар математиканы, башкалары музыканы жактырат. Билим балдардын талантына, жөндөмүнө ылайык келиши абзел. Баланы көйгөйлөрдү чечүүгө жана эмне керектигин түшүнүүгө үйрөтүү зарыл. Илон Маск, Tesla. Эгер мен карьерамды азыр баштасам, өнүгүүсү дүйнөгө таасир этиши мүмкүн болгон 3 тармакты карап көрмөкмүн. Биринчиси жасалма интеллект. Бул адамдардын жашоосун креативдүү жана жемиштүү кылат. Экинчиси энергия. Тактап айтканда, жакырчылыкка жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү. Үчүнчү тармак биологиялык илимдер. Бул адамдардын көбүрөөк жана бактылуу жашоосуна шарт түзөт. Бирок карьерадан башка дагы маанилүү нерселер бар. Мен мурда эң мыкты код жаза алсаң, адамдарды, маркетинг команданы да ошондой мыкты башкарып, же бардык тапшырмаларды так аткара алсаң, мыкты болосуң деп ойлочумун. Мен жаңылыптырмын. Мен адамдардын жөндөмүнүн ар түрдүүлүгүн баалоону билдим жана үйрөндүм. Муну канчалык эртерээк түшүнсөң, ошончолук жашооң оңолот. Билл Гейтс, Microsoft. Келечектин мектеби окуучулардын жөндөмдүүлүгүн, талантын ишке ашырышы үчүн оригиналдуу жана ыңгайлуу болушу керек. Окуу материалдары тынымсыз жаңыланып, эскирген маалыматтардын ордуна актуалдуу, кызыктуулар колдонулушу шарт. Окуучу өзүн эркин, ийгиликтүү, бактылуу сезиши абзел. Мектептеги атмосфера маанилүү. Азыркы мектеп ушундай болуш керек. Балдар ал жерде бир эле окуган эмес, керек болсо жашагысы келиш керек. Ошол жерден кеткиси келбегенде, өзүн бактылуу сезген бир чөйрө болуш керек депчи. Эң башта биз баланын мектепте бактылуу сезүүсүнөн баштасак, ошондо бардыгы жакшы болот эле деп ойлойм. Себеби бала ал жерден кордолгон, ал жерде жемеленген, четтетилген, кемсинтилген, түшүнүлбөгөн, түшүнүлүүгө аракет кылынбаган бир чөйрөгө эмес, ошол жерде бардык мугалимдер менен сырдаша алган, ошонун ортосунда байланыштын негизинде билим берүүбүз эң алдыга чыгат эле деп ойлойм. Ал эми бул чыгарылышты кыргыз креативдүү өндүрүшчүлөрүнүн игиликтери менен жыйынтыктасак, Италиянын Турин шаарында өтүп жаткан 66-чы Евровидение конкурсунун ачылышы кыргызстандык Ди Billions балдар үчүн музыка жасаган YouTube каналынын My Name is деген жалпы дүйнөдө белгилүү болгон ырына бий менен башталды. Бул апталык капитал экономика жана бизнес обзору болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.